Өзбекстандагы калкынын саны боюнча 3-орунда турган Борбор Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири Самарканд шаары. Ойчулар менен акындар бул ажайып шаарды эмнелерге гана теңешпеди. Дүйнөнүн күзгүсү, чыгыш пермети, пейил бакчасы деги эле сөз менен анын кооздугун жана улуулугун айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Бирок шаардын негизги сулуулугу анын архитектурасы. 2001-жылы бул кала жана анда жайгашкан архитектуралык эстеликтер маданияттардын кесилиши деген ат менен ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастарынын тизмесине киргизилген. Бир кездерде дүйнөнү дүңгүрөткөн Амир Темир деген улуу инсан өткөн. Дал ошол Амир Темир 27 мамлекеттин борбору кылган. Биз Самарканд шаарында турабыз. Мен аркамда турган ажайып бул кооз имарат дал ушул Амир Темирдин жана анын урпактарынын күмбөзү. Люди тут приходят почему? Потому что тут похоронен Мирзо. Бул имарат 1404-жылы Амир Темирдин буйругу менен өзүнүн сүйүктүү небереси бийликтин мураскору болуп, бирок өтө жаш курагында дүйнөдөн өткөн Мухаммед Султан үчүн курулган. Бирок кийин бул жай чоң күмбөзгө айланып, Амир Темир өзү дагы ушул эле жерге көмүлгөн. Астроном, он считал звезды. Алгач бул жерге күмбөз эмес медресе курулган. Бирок дал ушул медресени курдурган Амир Темирдин небереси Мухаммед Султан 29 жашында ажал таап, кайгыга баткан жол башчы небереси курдурган медресени анын күмбөзү кылууну чечкен. Амир Темирдин мүрдөсү дүйнөдө чанда кездешчү нефрит таш менен жабылган. Белгилүү астроном окумуштуу Амир Темирдин дагы бир небереси Улукбек да дал ушул күмбөздө түбөлүк жай тапкан. Эгерде биздин мамлекеттин күч кубатынан шектенсеңер, анда биз курган имараттарды карагыла. Бул сөздү улуу жол башчы Амир Темир өзү курган имараттарга жазып келген. Анткени анын ою боюнча дал ушундай адамдын көз жоосун алган кооз имараттар мамлекеттин бакубаттуулугунан кабар берип турган. Бул имараттар 1417-жылы Амир Темирдин небереси Улукбек тарабынан курулуп башталган. Кезинде бул имараттар мечит жана медресе болуп кызмат кылып келсе, бүгүнкү күндө туристтердин көз жоосун алган кооз жай болуп эсептелинет. Өзбекстан керемет өлкө экен. Тамактары да абдан сонун, эли да өтө жөнөкөй. Менде өзүмдүн эле өлкөмдө жүргөндөй сезим болуп жатат. Мен Борбор Азияга алгач ирет келишим жана Тянь-Шань тоолорун көргөнүмө өтө кубанычтамын. Өзүмө, агама жана досума 3 допу сатып алдым. Баарынан мага Самарканд шаары жакты. Өтө кооз тарыхый шаар экен. Ал эми жашаганга Ташкент өтө ыңгайлуудай сезилди. Самарканд, Ташкент. 2000 жылдан ашык убакыт бою улуу жибек жолунун Кытай менен Европаны байланыштырган негизги түйүнү болуп келсе, Улукбек башкарган мезгилдерде Самарканд чыгыштын орто кылымдардагы илимий жана маданий борборуна айланган. 14-16 кылымдарда шаар дүркүрөп өнүгүп, биздин күнгө чейин аман-эсен жеткен архитектуралык шедеврлер дал ушул доордо курулган. Бактыбек Маматсаев, Айзада Орунбаева, Пирамида, Самарканд шаары, Өзбекстан.